Эмне үчүн биздин SPF кээ бир айымдар бетиме тооктош атат, жатпай атат, катып атат деп айтат. Үч себеп бар. Бирок алгач разбордун астына могу комментарийди окуп коеюн. Бема аттуу айымдан келиптир. Ооба, башында мен дагы SPF сүйкөсөм, тоголоктошуп аткан, мага да жакпай аткан. Бирок 15 күн пилинг, маска, кремдерди колдонгондон кийин SPF сон болуп бетиме жаба баштады. Бул үчүнчү себеп, ал тууралуу дагы токтолобуз. Биринчи себеп бул албетте бетиңердин типине туура келбейт. Болот го бетти аябай майлуу айымдар, прям монтип сызгырып туруп курусаң болот да тамакты. 20, 22, 23, 25, 30дагы айымдар бар. Прям майланышып турат да, май агып турат. Тоналка сүйкөсө ээрип турат тоналкасы. Вот ошондой айымдарга не подходит. Аларга жарым жылда буюрса жаңы SPF чыгат, азыр тесттерден өтүп атат. Кичине күтө тургула. Прямо именно для жирной кожи деп таңдагандар. Экинчи түр бул астына база не то болуп калышы мүмкүн. Не то деген кандай? Например, бир аз териңер майлуураак, бир аз майлуураак. А силер астына мультивитамин коюптур, же башка жирныйраак крем коюптур, анын SPF коюп койдуңар. Балким ошондон да болуп калышы мүмкүн. Слишком майлуураак болуп. Кимдин териси бир аз мындай майлуураак болсо, прям мурун үстүң кармасаң сыйгаланып май болуп турса, ээктер май болуп турса, могу жактар май болуп турса, пожалуйста, астына базовый крем койбой эле, SPF эле кое берле, потому что SPF-те гиалуронка бар, витаминдер бар. То есть биздин SPF уходовый, увлажняющий, антивозрастной. Антивозрастной десе жаштар коркпогула, бул 26 жаштан баштап картой башталат, поэтому коркпой эле койгон. То есть териге кам көрүүчү крем катары кете берет. Сразу эле бетке кое берсеңер болот. Мисалы, мен уже климакстамын, у меня увядающая кожа, поэтому обязательно базовый крем керек, андан кийин SPF керек да. Жашыраак болсоңор же териңер прям потенциалы күчтүү, майлуу болуп турса, пожалуйста, жалаң SPF кое берле. Үчүнчү себеп, мына бул айым айткандай, териңер даяр эмес биздин SPF-ке. Тегиз эмес, үстүңкү структурасы бирдей эмес. Тегиздеш керек, пилинг колдонуш керек, туура тазалаш керек, тазалоо начар болуп атат, туура жуунуш керек, тониктти колдонуш керек, теринин үстүн тегиздеш керек, даярдаш керек. Андан кийин жакшы сиңе баштайт. Эмне үчүн? Анткени SPF-те эки фаза бар да, эки нерсе бар. Сиңе турган, анан никогда сиңбей турган. Мисалы, фильтрлар сиңбеш керек. Они для кожи не полезны, алар сиңбеш керек. Алар на поверхности калып, суу менен эле жуулуп кете бериш керек. Полезный уходовый базасы бар, ал сиңип кетиш керек. Ошол базасы сиңбей атат силергечи, сиңбей атат. Силердин териңер бирдей эмес, үстү плотный, өткөрбөй атат базаны. Ошон үчүн сиңбей эле скатывать этип атат. SPF бир аз сложный крем. Мисалы, обычный кремдиге биз формуланы жасаганда баары сиңип кетчү деп жасайбыз да, транскутол кошобуз. А бул жерге бир нерсе сиңиш керек, бир нерсе сиңбеш керек. Когда териңер нитоорок болсо, тегиз эмес, үстүңкү структурасы тегиз эмес, плотный, эски клеткалар көп болсо, анда сиңбей ушинтип кала берет. Поэтому ушинтип терини даярдашыңар керек. Ошол айымдар. Биз дайыма иштешкенге даярбыз. Проблемаңар болсо, бир нерсени түшүнбөй атсаңар, жакпай атса жазыңыздар. Биз дайыма ошонун үстүнөн иштегенге даярбыз.